Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу мажоритардык жана пропорционалдык система менен шайлоо өткөнү турат. Парламентке келе турган болочоктогу 90 депутаттын 54-ü партиялык тизме, ал эми 36-сы бир мандаттуу округтан шайланышы керек. Саламатсызбы көрөрман, кеч эмес программасын көрүп жатасыз. Алдыдагы шайлоо, андагы жаңы система, жаңыча кадамдар тууралуу Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов менен түз эфирде кеп курабыз. Кайрат Адамкалыевич, студияга кош келиңиз. Жаңы кабыл алынган мыйзам долбоорунда жогорку кеңештердин депутаттарын шайлоо алгачкы жолу аралаш система менен өткөнү турат. Мына ушул жаңы бир кадам таштап, жаңы багыт менен бара жаткан аралаш системанын бир артыкчылыктуу багыттарын, маанилүү жагдайларын атап берсеңиз. Эми биринчиден мынакей ошо чоң өзгөртүү бул биздин парламенттин 120 депутатынан ошо 90 депутатка чейин кыскартылган. Анан мына ошо иш топ менен иштеп чыккан проект, ошо биздин президент менен жогорку кеңешке сунушталган проект. Бул башынан белгилеп кетем. 35 бир мандаттык округ деп, 55 болсо ошо мурдакы партиянын системасы боюнча шайлоосу өтсүн деп аныкталган болчу да. Ошо жогорку кеңешке сунушталганда. Эми парламенттен бул долбоор каралып жаткандан кийин ошо экинчи окуудан ошо дагы өзгөртүү киргизди да. Бул өзгөртүү киргизген биздин жогорку кеңештин депутаттарынын сунушу менен өздөрү ошо 35 эмес 36 округ болуп калды. Бул жерде жана 54 мандат бул партиялык система менен калып, бирок преференциалдык система кирди. Бул эмне деген көп кишилер уккан эмес, бул преференциалдык система дегенде бул ачык тизмелер да. Талапкерлердин тизмеси ачык. Шайлоочу саясий партияны тандап атканда алдында ошо бюллетень астында дагы нумерация болот да, 54-кө чейин. Ошо саясий партиянын ичиндеги турган талапкерлердин тизмесинен кайсы талапкер татыктуу болот деп, кайсы талапкер ошо депутат болот деп, ошо бир округ менен бул Кыргыз Республикасы бир округ болот. Ал үчүн ал жерден ошо Бишкек шаарындагы, Нарын облусундагы, Баткен облусундагы шайлай беришет да ошо депутатка. Демек, рейтинги жогору талапкерлердин шанстары чоң да. Кыргыз Республика боюнча добуштарды чогултуп алганга да. Ал партиянын курамында канчанчы тизмекте жайгашпасын? 54-чү номер болсо дагы ал мисалы 15-20 миң добуш алып калса, ал жыйынтыгында биринчи, экинчи номерге келишип алганга ушундай мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде плюс менен минустары да бар да. Биринчиден мынакей Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы жогорку кеңештен айтып кеткен эми рисктерди. Бул жерде кандай рисктерди? Биринчи, биздин система мынакей сунуштурулган долбоордо бул баягы бир мандаттык округ боюнча техникалык жагынан дайындык бар болчу да. Айлык кеңештерде биз өткөзүлө жатабыз да. Анан эски система боюнча дагы экинчи асуу болсо биздин автоматикалык эсептөө урунабыз. Ага да дайын болчу программанын баары. Бирок ушундай өзгөртүүлөр киргенден кийин бир аз убакыт керек болот. Мен да муну айтып кетким келет, ошо программа техникалык жагынан. Азыр мынакей мамлекеттик органдар бизге жардам берип атышат бул жагынан, каражат жагынан дагы ушундай IT адистерди дагы бизге беришип, ошо система биздики Түштүк Кореянын системасы болчу. Ошол адистер менен дагы биз дагы акылдашып, ошо азыр ошо жогорку кеңеш ушундай долбоорду кабыл алгандан кийин өзгөртүүлөр менен ошо биз иш-чара көрүп жатабыз да ушул жактанчы. Анан коомчулукта ушундай сөз бар, баары эле сурашыпчы, бул кандай система, жаңы система болуп калды. Президент сунуштаган долбоор бир аз кичине башкараак болчу, кичине оңойрок деп койсом болот да. Бир мандаттык депутатты тандайсың, андан болсо экинчи бюллетень менен саясий партияны. Азыр эми шайлоочу шайлоо участкасына келгенде эки бюллетень алып, биринчи бир мандаттык округдагы талапкерди тандайт. Анан саясий партияны тандагандан кийин астында бюллетень астында ошо 54-кө чейин нумерациясы болот. Ал жерден ошону мисалы 10-чу номер боштукча орундар. Ошол орунда ошол орундагы талапкерди тандаш керек да. Биринчиден саясий партияны эмнеге тандаш керек? Бул 5% босогон өткөнгө
5% босогон өткөнгө саясий партия үчүн, талапкер үчүн ушу талапкер өткөн үчүн. Демек ушу саясий партиянын добуштары талапкерлерден көбүрөөк болушуна мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы 100 000 алса саясий партия, талапкерлер 90 000 алып калышы мүмкүн да. Мындай жалпы баары чогулгандан кийинчи. Ал себептен саясий партияны тандап унутуп калат же тандабай коет мисалы талапкерлер, бирок саясий партия өтө берет. Ошондой парламентке. Кайрат мырза, айрым саясий серепчилер ушул бир мандаттуу округтан шайлоо, кайрадан Кыргызстанда шайлоо системасы артка кетиши мүмкүн. Анткени кайрадан эле ошол эле бизнесмендер, капчыктуулар, акчасы көптөр шайланып келет дегендер бар. Жок, эч бир партияга мүчө болбой, эркин депутат болот. Буга чейин канча бир жылдар бою депутаттыкка аттана албай, мүмкүнчүлүк жаралбай жүргөндөргө азыр шанс болуп турат деп колдогондор да бар. Сиз жеке ушул шайлоону өткөрүү, деги эле шайлоо системасына аралашып жүргөн адис катары пикириңиз кандай? Анткени талкууга дагы өзүңүз күбө болдуңуз, айрымдарына катыштыңыз. Бир мандаттуу округтан шайлоонун бир артыкчылыктары биз муну менен күткөндөй бир парламенттин сапатын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөбү? Эми бир нече жылдан бери, акыркы 10 жыл биздин партийный система менен децентрализация власти болуп кетти да. Айылдык кеңештин төрагаларын, мэрлерди депутаттар шайлап, ал жерде анан көп чыр чатактарды көрүп аттык. Ал жерден анан коомчулукта ошо айтылган сөз бар болчу, ошо саясий партиялар бул ошо бир жабык акционер коомдор болуп калган деп, жана жогорку кеңеште ушундай болуп калды депчи. Саясий партиянын лидерлери эле чечет деп. Баягы өкмөттүн квотированиясын, министрлердин ушундай креслоларын, ушундай кызматтарды бөлүштүрүп алган деп. Биз мына кече эле болгон да, баарыбыз көргөнбүз мунучу. Анан ушу бир мандаттык округтарга кеткен себеп болуп атат, ушу көз карандысыз депутаттар келсе деп, мен өзүм жеке оюм бул жакшы депчи. Баягы саясий партияга байланышы жок болот. Өздөрү баягы саясий партиянын кызыкчылыгы жок болот ал жердечи. Ошол эч бир саясий курамга мүчө эмес, ошол округда, ошол райондо, ошол райондун мындай татыктуу депутаты болуп, ошол жердеги маселелерди чечип турса, бул мен ойлойм жаман эмес да. Экинчи жагынан партиялык система бузулган жок. Бул жерде мынакей талапкерлерди көргөзүп атканда бул саясий партиянын да мүмкүнчүлүгү бар. Саясий партиялар кетип атат 54 мандат менен, бир мандаттык округга саясий партиянын мүмкүнчүлүгү бар. Өзүнүн талапкерлерин көргөзгөнгө 36 округга. Бул жерде шайлоочуда тандоо бар. Саясий партиянын өкүлүнө шайлайбы же өзүн көрсөткөн талапкерди шайлашабы. Бирок рисктери болгон мынакей азыркы кабыл алган ушу жогорку кеңештин өзгөртүүлөрү менен кабыл алган мыйзамдын долбоорунда бул жерде рисктер саясий партиянын лидерлерине риск бар. Ошол мисалы 1-чи номерде болобу, 10-чу номерде болобу шайлоочу тандап атканда эч ким кепилдик бере албайт ал жерде. Мына 54-чү 1-чи номер болуп калабы, партиянын лидери ал болсо 15-чи же 20-чы болуп калсачы ошо рейтингде. Ал жерде саясий партия чече албайт. Ал жерде борбор шайлоо комиссия ошол шайлоонун жыйынтыгы менен, жыйынтыгынын негизинде ошол рейтингди түзүп коебуз өзүбүз. Мисалы 20-чы 1-чи номер болуп калат, 15-чи 2-чи номер болуп калат. Баягы бирок гендердик квотаны сакташ менен да. Анда эске алыш керек сөзсүз, Ал 30% минимум гендердик квотирование калган. Ошо биринчиден ошо мыйзам долбоорунда азыркы жазылган. Ошо биринчиден айылдардын арасынан бул мажоритардык системага дагы толук тиешелүү да. Берип жок, мажоритардык эмес, бул именно ошо партиянын системасында да. Пропорционалдык система. Пропорционалдык системада 10 мандат алса, 3-чү, 6-чы, 9-чу деп, или 1-чи, 2-чү, 3-чү деп ошо айылдарга берип, анан кийин эркектер менен.
аялдар бул жерде өз бири-бирине конкуренция болот да партиянын ичинде. Эркектер өзүнчө болот да бул жерде. Ошо системаны сактап калганга да. Кайрат мырза, апта башынан бери БШКнын атынан келип, дал ушул теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп жаткан сиз 3-чү спикерсиз. Коомчулукта дагы ушундан улам суроо жаралып жатат да. Эми 90 депутат 30-га кыскарып атат парламенттин курамы саны. Эмне үчүн 54-кө 36 болуп атат? Эмне үчүн тең жарым 45-ке 45 эмес? Мен ушул суроону сизге узатайынчы. Бизде ошо шайлоочулардын тизмесинде 3 миллион 600 миңдей шайлоочу бар. 3 миллион 657 миң 805. Бул 12 августка карата толукталган тизме экен. Ошо 36 округга бөлгөндө ошондо бир округга ошо 100 миң шайлоочу кирет деп эсепке кирген да. Муну жогорку кеңештин талкуулап атканда да биз дагы ошо иш тобубузда да талкуулап атканда бирок плюс-минус ошо 20 миң берилет да, люфт деп коет. Бул жерде географияга байланыштуу, райондордун байланыштуу 80 миңден кем болбош керек, 120 миңден ашпаш керек. Кээ бир райондордо 100 миңден ашкан, мисалы 3-4 чоң район бар да, мисалы. Бирок ошо райондорду кээ бир эме райондор азыркы мына учурда БШКнын астында атайын ушундай мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен ошо түзүлгөн топ бар. Ошо топ менен талкуулап чыгып атабыз. Ушунча уже 2 жума болуп калды. 2 жумадан бери ошо бир аз кичине ошо дагы бир талаштар бар. Кээ бир округдар боюнчачы, бирок мен ойлойм ошо жакын арада бул ишти бүтүрөбүз депчи. Ошондо 100 миң деп алынганда негизинечи 100 миң алып, жерде 86 миң болуп калды, 90 миң, 105 миң болуп калды ошол жерде. Бирок основасы ошо 100 миң да. Ошол себептен 36 округга деп бөлүнөт деп. Баса райондор демекчи, БШК азыр сиз өзүңүз атагандай жергиликтүү бийлик органдары менен деги эле ушул өзүн өзү башкаруу органдары менен мындай бир алгылыктуу иш алып барып жатат. Себеби чек араны аныктоо бар, тактоо бар дегендей шайлоо өткөрүүнүн округдардын чек арасынчы. Айрым райондор, мисалы ошол эле Талас облусун ала турган болсок, 2 мандат берилип жатат. Анда Талас жана Бакай Ата району өзүнчө бир округ болуп аныкталышы мүмкүн. Ал эми Манас Кара Буура району бир округ болуп туруп, Бакай Атанын жарымы ошол округка кошулушу жарым эмес деген бир нече участок азыр эсимде жок, 4-5 участок ошо Бакай Атанын. Бул жерде аныктоодо ошол шайлоочулардын арасында дагы кандайдыр бир толук түшүнбөстүк жаралып, балким башаламандыктар болуп калбайбы? Себеби бизде Кыргызстанда билесиз, абдан калкынын саны көп район бар. Ошол эле жерде калкынын саны өтө аз райондор бар. Эми чечимди биз ушу кабылбардын астында ошо мамлекеттик органдар менен ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен атайын ошо талкууну жүргүздүк да. Онлайн режиминде сиздердин коллегаңыздар да катышып, ал жерде отурушуп, угуштуу, баарын көрүштү. Жаап, мисалы бул атайын кылынганда биз жаап эч кимге көргөзбөй, өзүбүз БШКнын ичинде мүчөлөрү бөлүп алып эле өзүбүз чийген жокпуз. Анан кийин буну ошо талкууга чыгарып, ошо акимдердин сунушу менен ал жерден карап, ушул жерде кандай бөлүнөт деп. Анан кийин жанакындай плюс-минус 20 миң бар да, люфт бар да ошол жерде. Анан Талас болсо, область болсо ошо 1,5 мандат болсо боло албайт. Анан кийин бөлүштүргөндө география жагынан, бир жагынан мисалы мен Жалал абадтын кураторумун, ошо БШКдан. Анан ал жерден мисалы бир жак өзүм барып көрүп келдим, барып ошо Чаткал жак менен мисалы жайында эле жол бар экен да. Мисалы жайында өтсө болот экен азыркы убакта. Анан суук болуп калганда октябрь айынан кийин кичине татаалыраак болуп калат ал жерчи. Анан кийин биягынан кошо билсек, биягынан кошо билсек ошо областтарды тийбейли деп чечимге келдик да. Ошо областтардын ичинен эле бөлөйлү депчи. Ошол себептен бөлгөндө мына Таласка 2 мандат болуп калды, Чүйдө 6, Бишкекте 426 миң шайлоочу болсо деле 4 мандат болду. Көл 3, Нарын 2, Баткен 3, анан Ош менен Ош шаары менен Ош областы 9 болду. Биригип 9 болду. Шаарга 2, облуска 7. Ал жерде шаарда дегенде ошо шаарга ошо Кара Суу районунун бир нече участкалык шайлоо комиссиялары кирип кетти да ал жердечи. Ошол жерде бөлүнүп. Азыркы күндө дагы талкууда. Ошо дагы анан ойлойм ошо БШК мүчөлөрү менен бир чечимге келебиз депчи. Округтар боюнча жалпы шайлоочуларга өлкө жарандарына маалымат кампаниясындагы мындай бир түшүндүрүү аракети сөзсүз болуп калат. Сөзсүз эми ал жерде мына шайлоодун деле жыйынтыгы бүткөндө деле мисалы бирөө уттурат, бирөө утат. Анан кийин биз баягы ар бир районду биле албайбыз да.
ар бир райондо эми болсо бир райондо 200 миң шайлоочу бар, бир райондо 40 миң 30 миң бар. Анан кийин алардын баарын кошуп эми түшүндүрүп атабыз. Ал жерде мисалы Чүйдө деле Кемин Токмок Чүй району бир округ болуп калды. Эми Ысык Ата Аламежин мисалы 100 миңден экен, алар болсо бир округтан Сокулукта. Сокулуктун 4-5 айлык кеңеш болсо Москва районуна өтүп кетип атты. Эми аны түшүндүрүп беребиз да ошондо. Мамурда деле биз карадык, эски округтар карадык, ошо 2000-жылы чийилгендерчи. Ал жерде районду карабай эле ошо округда эле чийилип кете берген да. Түшүнүктүү. Сиздин эсиңизде буга чейин ошол бир мандаттуу округдан депутаттыкка аттангандардын алдыга чыккандары, айрым учурда 50%дан ашкандары экинчи турга келчү эле, же экинчи тур өтчү эле. Бул жолу белгилеп коелу, бул норма жок. Ким көбүрөөк добуш алса, ошол депутат болуп шайланат. Азыр ошо көп мынакей келечектеги талапкерлер деп коеюнчу, ошо чыгышып алат. Арасынан жогорку кеңештин депутаттары бар, шаардык кеңештин депутаттары бар. Алар ошо сурашып, эмне себептен ушундай болуп калды, биринчи турдан депчи. Бул баягы экинчи тур өтүп, биз 2000-жылдары чыр-чатыктарды көргөнбүз. Экинчи турга чыгып алгандан кийин эки талапкер атышканга чейин жетип, уруш талашканга чейин. Биринчи талапкер өткөндөн кийин ошо ким көбүрөөк добуш алса, ошол өтүп кете берет деп. Канча айырма экенине карабастан. Бул норма туура деп эсептейм. Бирок кийин өзгөртүү киргизип койсо болмок, билбейм, ошо же киргизип койсо болобу деп. Экинчи орун болбойт да бул жердечи. Мына бир жылга чейин ошо депутаттын мөөнөтү бүткөнгө чейин 4 жылдын ичинде кетип калса, бир жагдайга байланыштуу себептер менен кетип калса, мисалы ал жерден кайрадан шайлоочу керек да 2 айдын ичиндечи. Экинчи орун болбойт. Ал жерде азыр мына бара турган, демек ал жерде кайра шайлоо өтөт. Шайлоо өтөт башынан баштапчы. Эмне себептен дегенде ошо жумушчу топтун мүчөлөрү дагы буну бизге айтып беришти. Ошо эми 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин кетип калса, мисалы ал жерден жаңы талапкерлерге кайрадан депутат болгонго мүмкүнчүлүк берилсин депчи. Мисалы азыркы күндө 25 жашка толо элек, 2 жылдан кийин 25 жашка ошол бир жаштардын арасынан лидер чыгып калабы деп. Ошого мүмкүнчүлүк берилсин дегенде себеп. Саясий партиялар менен кеткен тизмеде ал жерде кепилдик бар. Баягы өтпөй калгандан кийин ошо добушунда канча добуш алса Кыргызстан боюнча, ошо саясий партиянын курамында ошо 5 жыл тура берет. Азыркы күндө биз көрүп атабыз, 120 депутаттын ичинде мына жаш депутаттар да келип атат, тизмен артынан жаш кыздар да, балдар да келип атат. Ал жерде 75 76 жаңы депутат экен да азыркы жогорку кеңештин курамында. Кайыртадам Калыевич, ошол 120 депутаттын тилекке каршы иштөөсү дейбизби, сапаты дейбизби, эч бир Кыргызстандын жаранынын купулуна толгон жок. Тилекке каршы сандын кыскарышы да мына ушундан улам болуш керек. Өзүңүз байкадыңыз, артта калган бир нече жылда канча деген сессияларга толук курам менен катышпай, депутаттар өзүнүн ишмердүүлүгүн жогорку деңгээлде көрсөтө алган жок да. Бул эми анык далил. Депутаттардын санын кыскартуу менен биз башкысы дегенде бюджетти экономдоо, экономикалык жактан мындай бир утушка ээ болобуз деп турабыз. Сапат жагынан кайрадан эле кеп кала турган болсок, 7-чи чакырылышка үмүт арткандар, байлагандар өтө эле көп. Бул жолку парламенттин сапаты 90 депутат менен кандай болот деп сиз ишенесиз? Албетте, биз билбейбиз кимдер депутат болуп келет. Талапкерлердин өзүнүн билиминен дагы көз каранды, тажрыйбасынан көз каранды. Бирок ошентсе дагы бул жолу ойлонуп бир кой эл үчүн иштейин деген депутаттар келерине үмүт артсак болобу? Сөзсүз. Өзүбүз мынакей жашылыкты тилеш керекпиз да. Оюбузда, максатыбызга ошо кичине пелибизди оңдоп, жанагы административдик ресурсту колдонуу боюнча ошодон баш тартып, добуш сатып алуудан, добуш сатуудан да баш тартып, азыр мына жаңы инициативалар бар. Ошо атайын фонд түзүп, ошо добуш сатып алуу процессине байланышкан адамдар далилденсе, ошолорду жоопко тартуу, бирөө далилдеп берсе, ошондой болуп туруп, арыздануучуларга ошо 50 миң сомго чейин ушундай бир вознаграждение берилет деп, ушундай азыр дагы бир сунуш бар да. Анан бул жерде өзүбүз шайлоочулар да түшүнүш керекпиз да. Кимди тандап атабыз, ким үчүн тандап атабыз? Бир мурда саясий партияларды тандап атканда, айтпайм, плюс да бар болчу, минус да бар болчу да. Азыркы да долбоордо плюс да минус да бар ал жерде дагычы. Бирок момундай жаңы система, ушундай аралаш система, анын ичинен дагы партиянын ичинен преференциалдык система, бул
дүйнө жүзүндө жок да, бул биринчи жолу кабыл алынып атат да. Президенттен сунушталган долбоор башкача болчу. Жогорку кеңеш өзгөртүп койду. Элдин да каалоосу ушул болду да. Партиянын атын билбеген менен анын ичин толук тааныбайт. Элдин Кимге каалоосу добуш берип атканын билишпейт. Ал жерде просто эмне болуп калды да, бул жерде мына аралаш системага келгенден кийин анан дагы преференциалдыкка ичине да кирип кеттик да. Жакшы система булчу, преференциалдык система. Бирок мен эсептейм, мен жеке таталыраак болуп жеке оюмда бул шайлоочу үчүн болуп калды. Саясий партиялар талапкерлерде үчүн дагы, анан борбор шайлоо комиссия үчүн. Эмне себептен? Бул жерден биринчи мына техника, программа жагынан өзгөртүү кириш керек. Бизге кичине бир аз убакыт керек. Азыркы күндө анан кийин ошо добуш сатып алуу процессине киришкенде, ошо добуш күнү биздин участкалык шайлоо комиссия, аймактык шайлоо комиссиялар аны эсептөө урна санагандан кийин кол менен эсептеп чыгыш керек да, аны кичине убакыт көбүрөөк кетет ал жерде. Эми шайлоо комиссиялар бизде тажрыйбасы бар. Азыр мына өткөн шайлоолорду мынакей бир жылдан бери токтобой эле шайлоолор келе атпайбы? Канча шайлоо өткөзүп, арасынан мынакей эки шайлоону да өткөздүк, референдум менен дагы, президенттик шайлоо, жергиликтүү кеңештер менен да өткөзүп аткан шайлоо. Ал жерде эми окутуу жүргүзүп, түшүндүрүү жүргүзөбүз ал жердечи. Бирок ушундай кичине ушул система ушундай кичине татаалыраак болуп калды деп, бул ачык айтыш керек да, күндөчү. Эки система менен тең шайланып келген депутаттардын ыйгарым укуктары бирдей болот да? Сөзсүз. Кандай учурда алардын депутаттардын ыйгарым укуктары токтотулат? Өзгөртүүлөр киргенде ошо элдик инициатива деп кирди го дейм. Демилге ошо 10 миң шайлоочуга чейин мурда дагы ошондой сунуштар бар болчу да. Эми азыркы күндө ошо көрөбүз го кандай ал механизм иштейт депчи. Бирок жогорку кеңеш депутаттары жумушуна келип иштеш керек. Жанакындай бирөөсүнө шайлап ушундай массалык маалымат каражаттарда болуш сайттарда көрүп атпайсызбы? Бир адам 5 адамга кнопка басып, 5 адамга эми ошону токтотуш керек да. Анычы эми жогорку кеңеш бул баягы законодательный орган болгондон кийин муну ушуну токтотуп өздөрү мынакей мамлекеттик органдарга, башка элибизге ушундай жакшы үлгү болуп ушундай көргөзүш керек да. Өзүнүн да маданиятын да ошо мыйзамдуу иштерин алып барганычы. Анан дагы бир ушундай эме бар эле, мен жеке оюм эфирден да пайдаланып айтып кетким келет. Ошо партиялар өткөн босогон ошо 5-3% деп калтырса болмок деп эсептейм жогорку кеңештин депутаттары. Жана дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк болмок. Эми азыр 2 миллиондой шайлоочу катышат, 3 миллион 600дөчү. Азыр мына бир мандаттык округдарда шайлоочулардын катышуусу жогору болот да. 2 миллиондой келсе 5% бул 100 миң. Эми 80-85 миң алган саясий партиялар эми уткан болот, уттурган да болот да. Ооба. Сөзсүз митингге чыгышат да. Мынакей шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгаргыла, тигинде болду, мындай болду, мынакей Бишкектин деле өткөн шайлоодо көрбөдүкпү? 14 миң алган саясий партия добуштары менен мынакей митингге чейин, жогорку сотко чейин митингге батет. Эмес жүрүштү. Бuyagынан өздөрү добуш сатып алуу процессине аралашып, өздөрү саясий партия толук эмес, бирок өзгөчө талапкерлер кармалган да. Далилдеп берген ал жерден массалык маалымат каражаттарда, интернет булактарына баарына чыгып кеткен. Бирок ошого карабастан башка ошол партиянын шайлоочулары, колдоочулары чыгып митингдерге чыгып атышпайбы? Эми мындан эч ким кепилдик бербейт да. Ошол себептен саясий күрөш, мен эсептейм өзүм, ошо парламентте болуш керек да, көчөдө эмес. Ошо парламентке барып мыйзамдын чегинде болуш керек. Сизге ыраазычылык билдиребиз, жана эфир соңунда көрөрмандын эсине салып, тактоо киргизип белгилеп кетели. Бул жолку шайлоодо форма 2 таптакыр болбойт. Ар бир өзүнүн паспортунда катталган дареги жазылган, дареги боюнча шайлоого укуктуу жана шайлоочулар ушул учурдан баштап эле өздөрүнүн баягы дарегин тактап, кайсыл шайлоо участкасына тиешелүү карайт, мына ошону аныктап алуу дагы өтө маанилүү. Сизге рахмат айтабыз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, Кыргыз Республикасынын президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамды парламент кабыл алган. Президент Садыр Жапаров демилгелеген мыйзам партиялык система боюнча шайлоо практикасынан баш тартып, аралаш системага өтүүнү сунуштайт. Мына ушул алдыда көз мезгилинде көтүлүп жаткан
шайлоодогу жаңычылдыктар, жаңы жагдайлар тууралуу биз Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов менен түз эфирде кенен кеп курдук. Программаны Расул Багышбаев жүргүздүм. Амандыкта көрүшөлү.